Иранда жыл сайын 11 февралда салтка айланган ислам революциясынын жеңиш күнү белгиленет. Быйыл анын 45 жылдыгына карата Ирандын Кыргызстандагы элчилигинде да салтанаттуу иш-чара уюштурулду. Ага бир катар өлкөлөрдүн дипломаттары, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Ислам-Иран революциясы учурунда Ирандагы мамлекеттик түзүлүштү жана Иран коомчулугунун жашоо шартын өзгөрткөн олуттуу өзгөрүүлөргө алып келген. چند ماه بعد از آن نیز رفراندوم عمومی در ایران برگزار شد. Белгилүү болгондой, мындан 45 жыл мурун тагыраагы 1979 жылдын февралында Ирандын эли 15 жыл бою тынымсыз көз карандысыздыктан жана чет элдик колонизаторлордун үстөмдүгүнөн кутулуу үчүн боштондук үчүн биримдиктин күчү менен монархиялык бийликке каршы көтөрүлүшкө чыккан. Революцияда шахтын бийлиги кулатылып, монархияга чекит коюлган. Бул мамлекет үчүн абдан маанилүү тарыхый күн. İki memleketin ortasında dostluk, bir toğanlık, önüktөштүк bardıq dengellerde ön gelecekten mamuller orun aldı. Özgöçö belgilep geçүү nerse 2023 yıl Kırgız-İran kızmatlaşuusunda abda maanilүү jana жемиштүү болду деп эсептейбиz.